Саламатсыңарбы балдар? Кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Келгиле, анда бири-бирибизди карап күн нурундай жылмайып алалык. Азаматсыңар. Балдар, билесиңерби? 23-сентябрь Кыргыз мамлекетинин тил күнү. Бүгүн биз силер менен эне тилибиз кыргыз тили жөнүндө сүйлөшөбүз. 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тактап айтсак, 1989 жылы 23-сентябрда кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тил мамлекеттик тил, ал эми орус тил расмий тил деп жарыяланган. Мамлекеттик тил улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Эгерде Кыргызстанда жашаган баардык улуттар мамлекеттик тилди мыкты үйрөнүп алышса, баары тең орток тил катары кыргыз тилинде пикирлешип, кайсы жерде болбосун бирин-бири толук түшүнүп кете алышат. Карагылачы балдар, бул сандыкта ыр бар экен, окуп берейинби? Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр жазам. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм, деп Алыкул Усмонов атабыз жазыптыр. Келгиле балдар, азыр баарыбыз чогуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин гимнин ырдайбыз. Dövlötüne buyurgan adam деген түп сөзүнөн элимдин кыргыз тили аяламга жан ырган кыргыз тили жүрөгүм манаса татуу туткан кыргыз тили күч кубаттын тириги мекен тили куттуу кыргыз элимдин көкүрөктө согуп турган жүрөгү кыргыз тили жүрөгүм манаса татуу туткан кыргыз тили Азаматсыңар, сонун ырдадыңар. Эне тил жөнүндө макалдар. Эне тил элди сактайт. Эне тил элдин байлыгы. Элсиз тил болбойт, тилсиз эл болбойт. Тил улуттун жан дүйнөсү. Тил ойдун сандыгы. 23-сентябрь тил күнү менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.